Жолдун биринчи жарымын велосипедист 36 км/саат менен 2 саат 20 мүнөттө өттү дейт. Ошондо жолдун биринчи жарымы, анан экинчи жарымы бар экен, экөө бирдей болот, себеби биринчи жарымында отса. 36 км/саат менен 2 саат 20 мүнөттө өттү дейт. Ошондо мен 36-ны көбөйтөм, 2 саат 20 мүнөткө көбөйтөйүн, Так, 2 жерде 6, 12 bir көңүлдө, 72, 2, 12 bir көңүлдө, 6, 7, 2, 9, 7, бул 0 ылды түшөт, 1, 2, 1, 2, 79,20 километр экен. Так, ал эми жолдун экинчи жарымын 24 км/саат ылдамдык менен жүрдү дейт. Ошондо муну мен бөлөм 24-кө бөлүшүм керек. 24-кө бөлсөм, биринчиде 2 саат 20 мүнөт жүрдү да уже 24-кө бөлөйүн. 3төн берейин. 3 жерде 4, 12 bir көңүлдө, 72 болот экен, кемитебиз. Бул 7. Так, андан кийин могул бүтүн да бул түшкөндө, бул жака бүтүрүп коюлуп калат. Анан дагы 3төн берсем 72 болот дагы, ошон менен бул 0 бияка кетип калат, 3:30. Ошондо жүргөн убактысы 3:30 экен. Общий канча саат жүрдү дейт, экөөнү кошуп койсок 5 саат 50 мүнөт болот экен.